Кудайга шүгүр айтабыз. Анткени ушул 30 күндүк орозону кармап, Кудай Таала күч кубат берип, жалпы мусулмандардын сүйүнүп турган учуру буйруса, бүгүнкү темабыз сиздер менен ушул утерка чүйдө майрамдар жана орозо жөнүндө сөз кылабыз. Мынакей орозону бүтүп, буйруса майрамдап, айтыңыздар марек болсун. Бүгүн сиздер менен ушул биздин суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы, дин таануучу, Чүй облустук казысынын жардамчысы Асанов Саясат дамлабыз келген. Устазыбыз, ассалам алейкум устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозоңуз куттуу болсун. Мынакей орозондо жыйынтыктап буйруса келип калдык. Ошол кийинки орозолорго толук жеткизсин. Бүгүнкү темабыз эми ошол майрамдар жөнүндө деп атабыз. Эл журт менен амандашып алып анан баштайбыз буйруса. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах. Нахмадуху нусалли ала расулиллахил карим. Амма баъд. Бардык мактоо бир жалгыз Аллах субхана ва таалага жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Эми бүгүнкү ушул өзүбүздүн улук айыбыз Рамазан айынын аякташы менен сүйүнүч, кубаныч менен айттап жатабыз. Ошол айттын фасилаттары же болбосо айт күнүнүн улуктугу мусулманга жалпы ошол орозо кармаган пенделерине канчалык сүйүнчүлөр болот, ошол тууралуу кичине сөз кылат экенбиз. Аллах субхана ва таала мына ошол 30 күндүн ичиндеги эмне кылган жакшы амалдарыбыз, ошонун кубанычына, ошол Рамазандын ичинде кылган ибадаттардын кабыл болушуна кубанып, кабыл болгонун Алла Тааланын убада кылгандагыдай кармаган орозобузду өзү кабыл кылып, өзүнүн өлбөй турган, кыйналбай турган, кыртайбай турган салтанат бейишине иншалла киришке жол ачылды деген чоң кубаныч менен майрамдап жатабыз. Орозо бүтүш менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, орозону бүткөндө асман жер ыйлайт дейт. Жана бүтүш менен ыйлайт дейт. Анда асман жердин ыйлашы эмнеден я Расулалла, анын токтошу эмнеден дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, анын токтошу садака менен деп. Ошон үчүн жана Рамазан бүткөндө ошондой садакаларды бергенибиздин себеби дагы ошол ыраазычылык үчүн, дуалардын кабыл болуш үчүн ошол садака берилет. Мисалы, фитр садакалары, ошол айт учурунда, айттын намаздын алдында ким ошол жана чектелген фитр садакаларын берсе, кол менен бергендей, колго бергендей сооп жазылат экен да, иншалла. Ошон үчүн эми бул кичине эле берилген садаканын сообу ошол Рамазандан кийинки Рамазанга чейинки Алла Таала алдында адам баласынын көрө турган тагдырында жазылып калган иштер бар экен, жакшылыктар, жаманчылыктар. Ошол садака жанагындай жаманчылыктарын иншалла тосот экен. Качан ошол жазууда келет экен садакалар, сен каяка баланча пендеге. Алла Таала ошонун садакасы Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн берген деп тосот экен да. Ошон үчүн бир жылдан экинчи жылга ошо келе турган Рамазанга чейинки келе турган балаларды тосуш үчүн. Ошон үчүн айт намазда дагы Рамазандын ичинде ар биринин канча күнөөкөр пенделерин Алла Таала тозоктун отунан азат кыла турган болсо, анда айттын ошол бир күнкү айттын ичинде ошол Рамазандын ичинде куткарганды бир жолу куткарат экен да. Ошончо күнөөкөр пенделерин тозоктун отунан куталтат экен да. Ошон үчүн Алла Таала бул бардык жакшылыктарды шылтоо кылып берди да. Ошол шайтандын азгыруусундагы ошонун азгыруусу менен Алла Тааланын тозогун азабына түшүп калбаш үчүн Алла Таала шылтоо кылып, мына ушинтип деле, мына ушундай кыл деле, ушундай ибадат кыл деле, орозо карма деле,
айт күндөрү ушинтип садака кылып менин рахымымды үмүт кыл деле деп Алла Таала тилектерин кабыл кылып, азаттан азат кылып үчүн бул ошол ибадаттын же Рамазан айынын ичиндеги чоң сооптордун акырындагы бир майрам. Ошол күндөрү шат болуп, бири-бирине ошондой бир жакшы тилектерди айтып, жакшылыктарды менен ошондой чоң кубанычта өткөрсөк, өзүбүз үчүн сообу да көп болот экен иншалла. Устаз, анан ушул азыр мусулмандар жалпы 30 күндүк орозону кармап, баягы сүйүнүчүндө чек жок, анан бул күндөр айтты эмеспи? Баягы таарынышып кеткендер жазылышып, чакырышып дегендей, ушунун да бир пайдалары жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат, жакшы суроо. Эми пайгамбарыбыз ошол хадистеринде дагы айтат, мушахан деп. Аллах субхану ва таала ошондой бир ибадаттарынын жанагындай бериле турган сооптордон кур кала турган адамдар бар экен да. Канчалык орозо тутсун, канча намаздарды окусун, таравихин окусун, ошондой даражаларды, чоң даражаларды үмүт кылып ибадат кылса дагы ошол сооптордон кур кала турган. Ошонун бири мушахан дейт. Бул 3 күндүн ичинде бири-бирине кечирим сурашып албаган мусулман. Таарынычын 3 күндүн ичинде чечип алып, ошондой кечирим сурашып албаган мусулмандарды мушахан. Же болбосо Алла Таала ошолордун дагы жакшылыктарын кыскартып коет экен. Ошон үчүн жана 3 күндөн калтырбай таанычыңарды жазгыла деген сөз бул бекер масал эмес. Бул дагы тарбия. Анткени таарыныч бул татыбай турган нерсе. Негизи чоң адам же болбосо ошончолук терең адам таарынычты билбейт. Анткени таарыныч татыбайт эч нерсеге. Ошон үчүн ал ички дүйнөнү буза турган, шылтоо болуп ортодогу мамилени буза турган эле бир сөз кыял. Ошон үчүн таарыныч бул мусулман баласына таарыныч сөз жарашпайт. Жарашпайт. Ошон үчүн бизде аз өмүрдө жашасак, аз өмүрдө бири-бирибизге жанагындай куунак. Анткени дагы бир себеби биз түбөлүктүү бир тууганбыз. Мына бул бүгүнкү 5 күндүк бир тууган, ал эми дин бир туугандары бул түбөлүктүү бир тууган. Ошон үчүн күнүмдүктөн түбөлүктүүлүк артык болот. Ошон үчүн биздин амалыбыз түбөлүктүү болсо өзүбүз көп жакшылыктарга ээ болобуз. Устаз, анан мен билгенден ошол мусулмандарга, динге, элге, жерге кызмат кылып жүрөсүз. Ошол тынбайсыз, ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, анан мынакей чүй казыятында дагы эмгегиңиз сиңди сизге. Аябай кызмат кылып, анан чүй казыятта чоң иштерди жасады устаз. Мынакей орозодо да көрүп атабыз, аябай жакшы самалыктар, ошолор баары сиздин демилгелер, чүй казыяттын иши деп билебиз. Анан бул орозо бүтөрү менен баягы айт кармашып, айт майрамдашып, андан кийин дагы орозо туткандар бар. Ошого да бир токтолуп кетсеңиз. Орозо Рамазан айы бүткөндөн кийин 6 күндүк орозо бар. Бул мисалы ар бир адамдын үйүнө бир конок келет. Ооба. Конокту үйүңө отуруп алып эми жакшы бар деп койгон бул адепке да жатпайт, сыйга да, урматка да жатпайт. Ошон үчүн өзгөчө кыргыз эли мындай бир конокко өзгөчө мамиле кылган эл эмеспи? Ооба. Ошон үчүн биздики жанагындай ар кайсы жерлерге барсаң өзүнүн үйүнө келген конокторун канча бир кичине аралыкка чыгарып узатып атканын көрөсүң. Ошон үчүн бул 6 күндүк орозо ошол ыйык Рамазанды узатуу. Ошону ушул айдын ичиндеги ошондой жакшылыктарды эми кут кылсын Алла Таала деп ошого үмүт кылып, ошол Рамазан айын ызаттап узатуу бул 6 күндүк. Ошол 6 күндүк орозонун сообу өмүр бою орозо каргандын сообун берем дейт экен Аллах субханаху ва таала. Карачы. Ошон үчүн 6 күндүн ичинде дагы орозо кармаса бул орозону ызаттап узатуунун бир белгиси. Жакшы устаз, анан ушул
Бул эми жалпы көрүүчүлөр дагы биздин мусулмандар да көбөйүп ушул орозо деген ушул 6 күндүк кармап атпайбы? Мына мечиттерге ооз ачырып, мындай өзгөчө дагы бир самалыктар болуп атат. Анан ушул орозо айында ушул адамдар тарбияланып, анан баягы бай адамдар, кедейдин кадыр баркын түшүнүп, жанагындай фитир садакасын бергендер, кайрымдуу иштерди жасагандар дагы көбөйөт экен. Аны көрүп атабыз. Айрым мечиттерде болсо, аны сиз да билесиз. Бир эле ошол кыргыз мусулманы келип туруп 30 күн ооз ачыргандарды көрдүк. Хатымдар болду. Кудай буйрса, анан ушунун баардыгы жакшы даярдык да. Ошол чүй казыятты абдан чоң самалыктар жасадыңыздар. Анан азыр жылдан жылга ушундай жанагындай кайрымдуулук иштерди жасап, айт күндөрү жаш балдарыбызга, неберечилерге, жана ишкерлер, колунда бар адамдар, ыхластуу адамдар жогорку кеңештин астында, аянттарда, областтарда жанагындай балмуздактарды, белектерди берип мындай майрамдык кече кылып атат. Анан жанагындай жол кирелерин төлөп коюп, автобустардын болсо жанагындай автоунаалардын мында соогу кандай? Рахмат. Бул садака деген тема бар. Мына ушул биздин илгерки аталарыбыздын ушундан даават кылып, жанагындай ар бир жумада баян кылып берген, ушул 1,5 кыламдан ашык болгон китептер. Мында бүт темасы бар. Жуманын темасы, садаканын темасы, Рамазан темасы, ар бир ибадаттын даражасынын темасы. Ушунда садака деген темада өтө чоң маани бар. Чоң тема экен. Мында айтат, садака 1 сом эле даражада жазыла турган. 1 сом садака кылса 10 сомго көтөрүлүп, 1 сом садака кылса 100 сомго, 700 сомго, 7000 сомго эсепсиз. Эсепсиз боло турган садакалар. Ошон үчүн биздин жана бири-бирибизге өтө мээрбанчылык кылуу исламда ал буйрулган. Ушундай жардам кылуу. Bir günü bir adam acılıkka çıktı. Acılıkta жолдо баратып, анан коно турган, чарчаганда коно турган bir жайга келишти. Ошол жерде конуп, анан чарчап келген кишилердин мурдуна жит келди. Жит келгенде эми ушундан даамдан татсак кичине эс алып жатат экенбиз деди. Бирок ага берилген жок. Ал даамдан татышкан жок. Эртең менен жолуна чыгып атканда анан кайрылып баягы ээсине айтты, биз чарчап келдик эле. Ушул жерде анан мурдубузга ушундай жакшы жыт келди. Биз тамак ичебизби десек, ошону эгерде тамак берилсе 2-3 эсе төлөйт элек дегенден айтты. Ооба деди. Силердин каяктан каяка баратканыңарды биз жакшы билебиз. Ошон үчүн бул ылайык келбеген тамакты сиздерге бербедик дейт. Туура эмес. Келген тамакты бербедик. Ошон үчүн дегенден силер арамдан тамак жеп турсаңар, менин ажылыгым ушу деп өзүнүн чөнтөгүнү таштап туруп, кайра кайтып кетти дейт. Анан күндөрдүн биринде жатса түш көрдү. Эй, Алланын пендеси, сен ушул жылдагы ажылыкта эч кимдин ажылыгы кабыл болбоду. Сеники кабыл болду. Ошолордун бардыгыныкы кабыл болбосо, мен да кабыл кылбайм. Ошон үчүн мусулманда бирөө баары үчүн, баары бирөө үчүн деген мусулмандыкы Девиз. Көрдүңбү? Бирөө баары үчүн, баары мусулман. Сеникин да кабыл кылды, баарыныкын кабыл кылды дегенде, мен анда кабыл кылдым. Ошон үчүн мусулман бул садаканы, боорукерчиликти кандай шартта болбосун аткарыш керек. Бир күнү Аллах субханаху ва таала бир фериштени адам сүрөтүндө пайгамбарыбыздын мечитинин алдына жиберди дейт. Анан садакага келди. Мага садака лайык, адам кебетесинде. Садака мага лайык деп. Ошол жердегилер чөнтөгүнөн берип атты, үйүнө алып келип берип атты. Анан ошонун ичинде эчтекеси жок бир адам бар экен. Анан жетелеп чыгып, мен өзүмдү сага садака кылдым. Сен сат, же болбосо кул кыл. Мен сенин эркиңдемин деди. Ушул күнү пайгамбарыбызга вахый келди, түшүнөн аян берди. Я Расулалла, бүгүн ушундай болду, ошол адам колунда эчтеке жок. Алланын ыраазычылыгы үчүн өзүн садака кылды деди.
ошонун урматына баарыныкын кабыл кылды дейт. Аллаху акбар. Ошон үчүн бул биздин исламда чексиз сооптордун бири садака берүү, бирөөнү ыраазычылык кылуу. Ошон үчүн бул ажылыктан да артык деп койгон. Бирөөнү кубантуу бул ажылык кылуудан да артык деп. Аллаху акбар. Ошон үчүн биздин азыр эсепсиз байлар толуп атат. Анын көңүлдөрү ойгон элек. Ошон үчүн садаканы берүүдө сабактар бар. Ар кандай сабак. Bir günü men sadaka bereyinçi деп bir bay çıktı. Bay çıkıp durup sadaka berip ketти, söz жүрдү дейт. Bir uğurga berip ketти. Атагы чыккан uğurga berip ketти, бергенде бутуна тургандай. Ошентип кеткенден кийин эртеси сөз жүрөт, өзү ушундай болсо, ошого садака берип кетти. Мен бүгүнкү өзү докту дагы менин садакам болбой калыптыр. Uğurga берип салган турбайбы? Эртеси кайра чыкты. Кайра чыгып дагы садака берип бир аялга берди. Ушундай бузук аялга берип кетиптир. Ушундай бузук аял ушундай садакага ээ болуп калыптыр. Дагы бутуна тургандай берди. Дагы уккандан кийин мунун да жаралаптыр. Үчүнчү күн келди. Эми болгон берейин деп берип чыкты. Берип чыкканда өзүндөй болгон байга берип кетти. Ana ушундай бай болсо өзү байга да берип кеттир деди. Ошондон үңгүлөткөн. Алланын пендеси. Сенин садакаңдан ошол жокчулуктан болуп аткан уур кылып аткан ууру сенин садакаңдан кайсы бетим менен ушуга барам десе, сенин садакаң кабыл дейт. Баракалла. Ал эми жанагы аял болсо бузулгандан эчтеке жоктон байкуш ошол ишти кылды эле. Эми кайсы бетиме ушундай иш жасайм деп тартылса, senin sadakan kabul deydi. Bay bolsa, men şunday baylığım var da men. Nege men bunu jasabayım? Dep oşol bay jasagандай adagı açılıp ketken bolsa, senin sadakan kabul koydur. Bari bir al yerde kalbaydı. Allah razı olsun Ustaz. 1 minut vaktimiz kaldı. Жалпы Müslümanlara bir dua veriniz. İnşallah. Amin. Elhamdülillah. La ilahe illa ente estağfurullah ve etûbü ileyk. Allah subhanahu bardıq maqta Allah subhanahu wa ta'alaga. Allah subhanahu wa ta'ala uşul bıyılgı karmagan ar bir orozo karmagan pendelerdin orozolaryny kabul kılıp, biz aytkan sadakaların kabul kılıp, jakşılık niyetlerin kabul kılıp, İslamda uşunday bir tereң, İslamdın teremdigine suktanyp, dagı uşul İslamga tartılgandar köp bolsun. İslam jaşoonun manisi İslamda eken dep, bizdin batış өлкөлөрүнөн dagı din bilbegендер канча агылып кирип атса, биздин ошол бир туугандарыбыз дагы жалпы ошондой жакшылыктарга себеп болуп, жана айтып аткан, ошондой жакшылыктар менен акыретте Алла Тааланын ыраазын таап, түбөлүк бейиштик болушту насип кылсын. Алла Таала асман жер жаман көз, жаман сөз, жин шайтан кесепеттеринен өзү сактасын. Динибизге кубат берип, өзгөчө ушул Кыргыз элинде ошондой динге ушунчалык бир эркинчиликти, теңдикти берген. Кыргыз эли аны актайт. Кыргыз эли актап келген эл актайт. Ошон үчүн Алла Таала биз ишенебиз. Кыргыз эли ошондой бир эки дүйнөнүн бактылуулугунда жай турган эл. Ошон үчүн Алла Таала эркелетип, таза тунук дини ислам дининде кылды. Таза тунук пайгамбардын үммети кылды. Алла Таала ошон үчүн сүйгөн үчүн Кыргыз элин уктап жата турган алтындын үстүндө уктатып, алтындын үстүндө басып, алтын үстүндө жата турган, жашай турган, ошонун баасын билсе эле эки дүйнөнүн бактылыгын көрө турган эл кылып койду эркелетип. Абабыз таза, суубуз таза, жерибиз таза, эми жүрөгүбүз таза болсун, динге кылган амалыбыз таза болсун иншалла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулмандар, Кудай Таала туткан орозоңузду кабыл кылсын. Ошол бүгүнкү айт жөнүндө, майрамдар жөнүндө Чүй облусунун казысынын жардамчысы Саясат Ажы Асанов болду. Кудай Таала кийинки орозолорго эл журтубуз менен жеткизсин. Кудай Таала кандай тилек кылсаңыздар, Кудайым кабыл кылсын. Ассаламу алейкум.